Кыргызстанда 4 мамлекет менен туруктуу аба каттамдарын кайра ачууга уруксат берилди. Бул тууралуу 28-июлда Азаттыкка жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында 4 мамлекет менен 1 августтан тартып туруктуу негизде каттамдарды уюштура баштоо тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок бардыгынан эле так жооп боло элек. Өткөн жумада номер 72 протоколдук тапшырма чыккан, деди ал. Ошонун негизинде 4 мамлекет Туркия, Орусия, Казакстан жана Араб Эмираттары менен ачканга уруксат берилди. 1 августтан деп жатабыз, бирок алардын шартына жараша болот. Мисалы Орусия 1 августта ача албайт окшойт. Эгер ачып калса жакшы болот. Алар жообун бере элек. Туркия макулбуз дегендей жооп берди, бирок сүйлөшүү аяктай элек. Казакстан макул болот го, Астанадан жана Алматыдан бирден рейс ачып берсе, Эйр Астана уча турган болуп жатат. Азырынча алардан так жооп жок. Эмираттардан да жооп боло элек. Кыргызстан эл аралык туруктуу авиакаттамдарды март айында башталган эпидемияга байланыштуу убактылуу токтоткон. Бул маселени коронавируска каршы республикалык чам штаб өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша чечерин 23-июлда транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшанов билдирген. 20 марттан 22-июлга чейин жалпысынан 113 чартердик рейс менен 18 000 жүргүнчү ташылды. Элине кызмат кылсын, Балбак Төлөбаев мушкерди өзүнө жардамчы кылып алды. Өкмөттүн Ысык Көл облусунун жаңы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалган Балбак Төлөбаев мушкер Дастан Али Шаршеевди өзүнө жардамчы кылып алды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Урматтуу калайык калк, Дастан Али Шаршеев деген жигитти жардамчы кылып алдым. Эми элине кызмат кылсын деп жазган Балбак Төлөбаев. Белгилей кетсек, Балбак Төлөбаев кече 27-июлда өкмөттүн Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалган. Бул кызматка келгенге чейин ал Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси болчу. Боронов эпидемиологиялык абал оор болгон аймактарды атады. Аймактарда эпидемиологиялык абал кооптуу бойдон калууда. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифингде билдирди. Анын айтымында Жалал Абад областы, Ош шаары жана Ысык Көлдө абал оор бойдон калууда. Айрыкча Ысык Көл областында жайкы эс алуу мезгилинин келиши менен туристтердин саны көбөйдү. Июнь айында 3000 адам көлгө барса, 20-июлга карата эс алууга баргандардын саны 10 000 жетти. Ошондой эле Ысык Көлдө жүрүп ооруп калган учурларда катталууда, деди ал. Боронов аймактардагы эпидабалды жөнгө салуу жана алдын алуу боюнча өкмөт тиешелүү иштерди аткарып жатканын айтат. Илдетке кабылган жарандардын саны азайганы байкалууда. Алсак 22-июлга карата өлкөдө коронавирусту жалпы 1108 адам жуктурган. 24-июлга карата ал көрсөткүч 921ге төмөндөгөн. 26-июлда 689 учур катталган. Бүгүнкү күндө коронавирус жуктурган 545 учур катталды деп белгиледи ал. Эрке Эсмахан өзүнөн 12 жаш кичүү футболисттин башын айлантууда. Казактын белгилүү ырчы кызы Эрке Эсмахан менен таанымал футболист жигит Эрке Булан Сейдахмет экөөнүн ортосунда сүйүү бар деп айтышат. Бул тууралуу алардын инстаграмын аңтарып сырларын ачыктаган сүрөттөрүн Pro Sport кызы сайтынын кабарчысы тастыктап жазып чыкты. Алардын маалыматында 22 жаштагы Уландын башын бир турмуш көргөнүнө карабай 34 жаштагы Эрке Эсмахан айландырып жүрөт дейт. Бул сөз коомчулукка тарап кеткенде Эрке белгилүү футболчу Криштиану Роналдуну сүйөрүн инстаграм баракчасына жазып, элдин көңүлүн сүйүү романынан алыстатууга аракет кылууда. 8 жашар уулу бар экенине карабай өзүнөн 12 жаш кичүү жаш улан менен сүйүү роман улаган Эрке Эсмахандын айланасында түркүн сөздөр жүрүүдө деп жазат Компромисс KG. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов алдыдагы шайлоо оор шарттарда өтөт. Коомчулукта чуу жараткан шайлоого Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов өзүнүн пикирин жергиликтүү басылмалардын бирине билдирди. Анда алдыдагы шайлоо өнөктүгү жана шайлоо өтө оор шарттарда өтөт. Коронавирустук пандемия биздин мекендештерибиздин жашоосуна жана ден соолугуна терс таасирин тийгизип, алардын экономикалык абалынын кескин начарлоосуна алып келди. Элдин нааразычылыгы өкмөткө, атка минерлерге, саясий партияларга өткөрүлүп берилди. Алар атүгүл мындай шартта шайлоону такыр өткөрбө же партиялык тизмелерден баш тартуу жана көпчүлүк принцибинин негизинде өткөрүү сунуштарын киргизишет. Бирок мындай чакырыктар биздин конституцияга каршы келет. Демек жогорку кеңешке шайлоо мыйзамда белгиленген мөөнөттө, анын ичинде партиялык тизме боюнча өткөрүлүшү керек. Назира Айтбекова Чубак Ажы мени бактылуу кылгысы келчү.
Блогер, актриса Назира Айтбекова маркум Чубак ага күйөө издегенин айтат. Чубак раматылык мага далай күйөө издеди. Жакшы адамдын баарын чактап бактымды далай тилеген эле. Жаткан жери жайлуу болсун, ыраазымын. Кандай гана дин болбосун, баарынын максаты адамдагы адамгерчиликти ойготуу эмеспи? Жөн эле ойлордогу ойлордун да жөнү бар. Ичимдеги адамгерчиликте, ичимдеги өзөгүмдү, өзүмдү издеп жаткан учурдагы жазылган ойлор. Диндин таламын талашамбы, аны бир жараткан билет. Ал кандай буйрук кылса да дал ошондой болот. Эртеңки күнгө кепилдик болбогон соң айтыш кыйын. Жараткандын колундабыз. Учурда жөн гана менди издөө менен алекмин. Президент Сооронбай Жээнбеков жубайы тууралуу эмне деди? Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков алгачкы рет жубайынын кайрымдуулук иштери менен алектенерин, аны ошол жардам алган адамдар да билбестигин айтты. Менин жубайым көп жыл болду. Мүмкүнчүлүккө жараша кайрымдуулук иштерин жасап келет деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 25-июлда Коомдук телерадио берүү корпорациясынын 1-радиосуна берген кезектеги маегинде. Коронавирус инфекциясы пандемиясы мезгилинде жакындары тарабынан халкка жардам көрсөтүү тууралуу берилген суроого жооп берип жатып, бул тууралуу мамлекет башчынын расмий сайтында маалымат берилген. Президент бирок жубайынын жардам берип жатканын жардам алган кишилер билбей турганын кошумчалады. Оң колуң бергенди сол колуң билбесин деген принцип менен иштеп келе жатат. Азыр деле үй бүлөбүздүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол кайрымдуулук иштерди улантат деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле кызы тууралуу маалыматты да тактай кетти. Славян университетинин финансы факультетин бүткөн, ал медик эмес. Кудайга шүгүр, жакын деле экинчи уулду болуп, азыр балдары менен үйдө деп белгиледи президент. Мамлекет башчысы кыз бала ата-энеге өзгөчө күйүмдүү болоруна да токтолду. Айрыкча мага абдан күйөт, терс таасирин тийгизип албайын деп өзүн көп нерседен чектейт. Кайрымдуулук иштеринде эле тынч улантып жатат, аны токтотпойт деп ойлойм деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Искендер Матраимов түшүнбөстүктөрдөн улам жаралган талаштарга чекит коюлду. Депутат Искендер Матраимов Исмаил Ата фондунун атынан бардык дарыгер жана ыктыярчыларга ыраазычылык билдирди. Түшүнбөстүктөрдөн улам жаралган талаштарга чекит коюлду. Эки тарапты тең маалыматтык келишпестиктерге барбоого чакырабыз. Учурдагы кыйын күндөрдө эч нерсеге карабай, элдин ден соолугу үчүн чогуу аракеттерди жасообуз абзел. Биз биргеликте гана кыйынчылыктарды жеңе алабыз. Кол кармашып, ынтымак менен гана жашообузду кубанычка бөлөйбүз. Фонддун атынан дагы бир жолу Айгерим Иманалиевага, Алмаз Кусейновго, Азиз Туланбаевге, Кубанычбек Кенжекуловго, Данияр Бапыевге, Сымбат Мамутовага, Элена Усубалиевага жана башка ыктыярчыларга ыраазычылык билдиребиз. Сиздер ар күнү өз өмүрүңүздөрдү тобокелге салып, жүздөгөн өмүрлөрдү сактап, адамзатка жашоо берип жатасыздар. Сиздердин тоодой эмгеги үчүн таазим этебиз, дейт Искендер Матраимов. Белгилей кетсек, буга чейин депутат фонд тарабынан ачылган стационарларда жарым айдан бери адам өмүрүн сактоого болгон күч аракетин жумшаган дарыгерлер өз ишин аяктаганын жазган. Бул аралыкта 30 дарыгер 705 бейтапка кеп кеңешин берип, алардын 120сын ооруканага жаткырып, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Алардын ичинен 82 адам айыгып чыгып, 3 адам реанимацияга которулган. Жакынкы 2 аптада алар обсервацияга жайгаштырылып, ден соолугун чыңдашат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирус менен күрөшүүгө салым кошкон дарыгерлерге төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр тууралуу буйругуна ылайык Исмаил Матраимов атындагы фонд 32 дарыгерге акча которгон. Жалал Абад областынын башчысы Нурболот Мирзахметов сел жүргөн айылга барып, жеринен кыдырууда. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирет. Белгилей кетсек, 27-июлга караган түнү Жалал Абад областынын Базаркоргон районунун Арстанбап айыл аймагындагы Жарадар айылында катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүргөн. Сел болгон аймакта 9 үйдү суу каптап, 3 көпүрө жараксыз абалга келген. Азыркы учурда окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан иш алып барылууда. Тазалоо менен кайра калыбына келтирүү жумуштарына 3 атайын техника тартылган. Өкүл мындагы жабыркаган үй бүлөлөргө материалдык жардам көрсөтөрүн айтты. Ага кошумча айыл өкмөт башчысына коопсуз жайдан жер тилкесин кароого чакырды. Өзгөндөгү Кара Дарыянын жээгинде 29 жаштагы жигиттин сөөгү табылды. Ош областына караштуу Өзгөн шаарындагы Кара Дарыянын жээгинде 1991-жылы туулган эркек кишинин сөөгү табылган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жерине куткаруучулар тартылып, маркумдун сөөгүн суудан чыгарып, Ички иштер министринин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жалпы 2 куткаруучу тартылган.
Самарадагы 1000ге жакын мигранттар кыргыз бийлигинен алып кетүүнү суранды. Бул тууралуу видео кайрылуу интернетке жайылды. Самарада мекенине кайтууну каалаган кыргызстандык эмгек мигранттары өлкөнүн бийликтеринен аларды үйүнө алып кетүүсүн өтүндү. Видео билдирүү интернетке тарады. Урматтуу президент жана өкмөт башчысы, Самарада тыгылып калган кыргыздардын абалын көрбөй жатасызбы деп кайрылды алардын бири. Калыс болуңуз, биз сизден бул жөнүндө суранабыз. Алар суук аба ырайына карабастан кичинекей балдары менен бул жерде жашашат. Бизди бул жерден алып кетиңиздер. Бул жерге 800 000 адам чогулган, деди ал. Дагы бир мигрант алардын Екатеринбургдагы Кыргызстандын консулдугуна кабыл алынбагандыгын айтты. Биз Екатеринбургдагы Кыргызстандын консулдугуна бир эмес 3 жолу барганбыз, бирок бизди эч ким кабыл алган жок, дейт алар.